Элдик медиа баарына сөз беребиз. 2019 жылы кечки саат 11:21 жазыптыр мага. Эч нерсе подписчиги жок, сүрөттөрү жок, данныйлары жок, аккаунт жазды мага. Ат баштан болосуңарбы деп. Анан ооба деп айтсам, не болду десем, мен азыр бир нерсе болуп иштейсиңерби деди. Ал сөздү дагы мен билбейт экенмин. Ал эмне мен билбейт экенмин деп ошентип айтсам, ал мага айтты эме плюс 18 ошондой модель болуп сүрөткө түшөт деди. Анан мен силердин бир сүрөтүңөргө лайк бастым, ошол сүрөттү карасаңар деди. Анан ал жерде эки сүрөтүм бар болчу. Бири эшиктин алдында караңгыда түшкөн сүрөт, бирөөсү болсо мишка кармап түшкөн сүрөт. Анан караңгыда түшкөн сүрөт, караңгыда түшкөн сүрөткө түшсө эле эмне ошондой болот бекен дедим. Анан десем жок, мен силерге азыр кетирем деп скриншот кылып, бир жарым жалаңач болгон кыздын жанында мен турат экен, менин данныйларым каяктан экенин баардыгы жазылып турат экен. Анан мен инстаграмдан фамилияңарды, атыңарды жазсам эле чыгып калды, алмаштыргыла деди. Анан мен андай кыз эмесмин, эмнеге мен алмаштырышым керек дедим. Анан ат башылык болуп, эмнеге ошол жака чыгасыңар деген сыяктуу жазды мен түшүнгөнүм боюнча. Анан мен ат башта мен байкелерим мындай авторитети бар байкелерим, ошондой байкелерим бар болчу. Ошол байкелеримди айтып, аттарын айтып, мен ошолордун сестренкасымын деп айтсам эле, анан эмнеге андай кирип калдыңар анда, эмне болуп кирип калдыңар, өчүртүш керек деп ушундай жаза баштады. Анан азыр ссылкасын жөнөтө аласыңарбы десем, жөнөтпөйт экен, закрытый аккаунт экен деди. Анан эртең менен өзүмдүкү менен кирген эмесмин, дос баламдыкынан көрдүм, телеграмдан көрдүм деди. Анан эртең ал жакта подписчиктер 8000ден ашык экен, эртең дагы дос баламдык менен аракет кылып көрөйүн деп айтты. Эртеси күнү түшкөн маал мен аларга өзүм жаздым. Кандайсыңар, кечээ күнү карадыңарбы десем, аны өчүрүп салган окшойт, кире албай койдук деди. Анан өчүрсө бүттү экен да деп сүйүнүп эле калгам. Анан кечинде 20 күнү кечинде дагы саат, түнкү саат 11:23 башка аккаунт жазды. Ал мага жазып, кандайсыңар деп, анан менин сүрөтүмдү кетирди. Сүрөтүмдү кетиргенде эле уже билдим да ошол жактагы бирөөлөр экенин. Анан кимсиңер деп жазсам, эмнеге менин сүрөтүм жүрөт десем, телеграмдан алдым, пошлый кыздардын жанында силердин сүрөтүңөр жүрөт. Ошондойсуңарбы деп ошондой жазды. Анан ал жерде жанагы мен көчөгү 19-да жөнөткөн сүрөт экен. Ал жерден ал баладан мен урушпай эле акырын сурадым да, урушсам айтпай коет дедим. Анан мага ссылкасын жөнөткүлөчү десем, ал ссылкаларды жөнөттү, бирок такыр кирбей койду. Анан мен интернеттен ошол тууралуу маалыматтарды издедим. Бир сайттарда, медиаларда бар экен, ошол жөнүндө жабыртаткан кыздар жөнүндө, алар кыздарга чалып, силердин сүрөтүңөр бар экен, силер монча акча бергиле, сүрөтүңөрдү өчүрөбүз деп ушундай кайрылышат экен. Бирок мага андай акча требуйт этишкен жок. Алардын максаты эмне болот деп ойлойсуң? Билбейм, мен элдин баары айтып атат, сени тааныбаган эле бирөө калды депчи. Кандай душманың бар беле дейт. Мен андай эч кимди күнөөлөп, эч нерсе дей албайм. Эч кимди ойлогон да жокмун. Билбейм, эмне максатта андай кылып атышат. Бүгүн эртең менен туруп ар кайсы медиаларга чалдым. Азыр баардык нерселер ушу интернет аркылуу эле чечилип калат. Анан чалсам, ошо спутниктегилер таап берди. Ушулбу деп башка менин досторум эч кимди таппай коюшту да, жанагы эмени каналда. Анан Первомайский РОВДга барып заявление жаз деп айтышты. Мен ал жака барып заявление жаздым. Ал байкелер тапканга аракет кылабыз деп, ал байкелер да ошол жерден телеграмдарын өздөрүнүн телефонунан ачып карашты.
аракет кылабыз, 24 саат каралат, андан 24 сааттан кийин каралат, андан кийин анан оперлер карашат деп айтты. Анан кайсы убакта каралат, качан табылат, кандай болот десем, мындай заявлениялар толтура, ал ага чейин очередь жеткичек деген сыяктуу айтты. Мен аларга ишине алган жокмун, алардын таап беришине. Анан ссылканы болсо андан кийин ошол ГОВДдан чыккандан кийин Спутник Кейтиден мага Спутниктен жөнөтүштү. Анан дагы досторума жөнөттүм, ошо мен айткандаргачы. Анан ал жакта азыр 9000ден ашык подписчик топтолуптур. Кече күнү 8000 болчу, мурда күнү. Мен кичинекей айылда жашайм өзүм. Если ал жакка көбүнчө балдар кирет экен, аябай жаман сүрөттөр бар экен. Ошолордун арасында болуп калганмын. Мени тааныбаган эле, мисалы, ат башылык, мен данныйларым жазып атпайм, мен тааныбгандар эле ошентип жазып атат. Мени тааныгандар чыкса, например, аты эме жетсе, мен папамдын характерин билем дейчи. Мен аты эме ан нерсени жеткирбей эле лучше өлүп калганым жакшы да. Аты эме бетин жер караткым келбейт. Аты эме мен таза экенимди билсе дагы элдер айтса. Өзүң айткандай, деген кыздар ушундай жапа чегип атышат да. Жапа чеккендер бар экен, ошо интернеттен ошо сайттарга карап, өздөрүнүн сүрөттөрүн чыгарышып ушинткенге чейин барган кыздар бар экен. Бирок мен анча албайм да. Мен ата энемди, туугандарымдын башын жер караткым келбейт, антип чыгып. Мен тазамын, алар ишенет деп ишенет, ошентип эле ойлойм. Бирок Кудай алдында таза болсоң болду деп эле бардык жакындарым ошентип атышат. Бирок ошентсе дагы мен до конца чыккым келди дейм. Эмнеге жөн жүргөн кыздар эле ошол жака чыгыш керек? Ошондой кыздар бар экен, мен даже Кыргызстанда ошондой сүрөткө түшөт деп вообще ойлогон эмесмин эче. Ошол эмеге кирип алып, ошол өзүмдүн сүрөтүмдү тапканча көргөн жокмун. Мен мага больно болду. Мен ошондой кыздардын арасында калып каламбы, ошондойлордун жанында жүрөмбү дедим. Сен жана кыздар менен байланышып көрдүм деп атпайсыңбы? Алар ошо сайттардан өзүнүн сүрөтүн өчүрткөнгө, жоготконго аракет кылышыптырбы? Анан натыйжасы эмне болуптур? Жок, мен байланышкан жокмун. Жана немеден эле окудум. Ушундай менде башынан өткөн, ушундай болгон. Мен сүрөттө мага көп балдар жазган деп. Анан мен аккаунтумду азыр закрытый кылып салдым, сүрөттөрүмдү алып салдым да, анан закрытый кылып салгам деле подписчиктер, балдар мага подписаться болот. Мен коркуп атам, менин келечегимди, менин жашоом менен ойноп атышат да, буларчы менин өмүрүм менен ойноп атышат эже. Мен андай нерселерге мен такыр чыдай албайм. Бизден эмне жардам күтөсүң? Азыр мен ишенем ушул жерден мен эме справедливость таап кетем деп эже. Бул жакта бардык нерселер ошо медиа аркылуу, интернет аркылуу чечилип калат. Мисалы, арыз жазасың, арызың калат. Ал байкелер айтты, если табылса, аларды сени чакырабыз деп айтты. Эгер табылбаса, ишиң жабылып эле калат деди. Ишим жабылып калса деле менин сүрөтүм жана ал жерде болуп атпайбы? Ошолорду тапкым келет да, алар болсо немесин ушундай элдер пожаловаться кылып, ызылдагандай башка неме ачып, канал ачып, тиги сүрөттөрдү кайра ошол жака жүктөшөт экен. Баары өчүрбөйт экен да. Антип эмне пайда таап атышат билбейм, элдердин көз жашына калып. Мен ушул жерден табам, сиздер таап бересиздер деп ишенем эже.